Assalamu alaikum. Kutman gün barыңыздарга. Ар бири-бирде жакшылыктар болсун, денсаулык болсун, эч оорубаңыздар. Бүгүн дагы билишимче сиздерге ушул денсаулык темасында керек тие турган маалыматтарды жеткиргени аракет кылмакчымын. Эң оолу дары-дармектер тууралуу сүйлөгүм келип турат. Буга чейин дагы дарылар тууралуу сиздерге маалымат бергенмин, бирок бул жолу ал маалыматтарды эмес, башка маалыматтарды сиздерге айтмакчымын. Эмнеликтен бул нерселерди айткым келип атат? Пациенттер менен канчалык көп иштешкен сайын бизде ушундай бир алар тууралуу көбүрөөк маалымат пайда болот дагы. Алар эмнеге муктаж, эмнеден чочуйт, эмнени каалайт. Ошол боюнча бизде бир образ пайда болот да. Ошонун негизинде дагы деле кыйналып жүргөн ушул маселеде маалымат аз болгон адамдарга айтып өтмөкчүмүн. Мага келген пациенттерде ушундай бир чочулуу бар да. Дарыга болгон бир жек көрүү дейбизби, же дарыдан коркуу дейбизби, ушундай бир сезим бар. Мисалы мен жок дегенде эле бир 4-5, балким андан да көбүрөөктөр жазам. Себеби ар бирине муктаждык болот да. Дарылоо бул бир же эки, балким 3 эле дары менен болуп калбайт да. Баары бир көбүрөөк жазышка туура келет. Аны туура кабыл алыңыздар. Анан мен мисалы 6 дары жазып койсом, 7 дары жазып койдум дейли. Ушунча дары ичемби, боорума зыян тийип калбайбы, бөйрөккө зыян тийип калбайбы, эмне болот деген бир ушундай бир коркуу пайда болот. Көптөн бери эле ушундай. Көп дары жазган учурумда чочулуу пайда болот. Мен ойлойм, ошол жазып берген дарыларды көп ичпей да коет. Ынанын бар десем жаңылышпаган болом да. Ошон үчүн мага келген дагы башка дарыгерлерге барганда пациенттерге айтып өтөйүн. Бул дарыларды ичкендеги эмес, ичпей койгондогу зыян сиздер үчүн кооптуураак да. Ошону эске алып коюңуздар. Биз жөндөн-жөн жазбайбыз. Сиздерге чындап ушуга муктаждык бар. Ошон үчүн туура кабыл алыңыздар муну. Анан айткандай кылып, канча дары жазсак дагы ошончонун баарын ичиңиздер. Анан мисалы мен 6 дары жазган болсом, анын баары дайыма ичилбейт. Мисалы кээ бирлери 1 жума, кээ бирлери 2 жума, 1 айга чейин жазылышы мүмкүн. Мисалы ошол 6 дарыдан ашып кетсе 1-экөөсү гана сизде дайым ичиле турган болуп калат. Балким калбайт ал деле. Ошон үчүн чочубаңыздар. Дары качан зыян тийгизиши мүмкүн? Эгерде 5-6дан кем эмес дарыны жок дегенде эле жылдар бою токтотпой ичип жүрсөңүздөр, балким ошондо боорго күч келип, токсический гепатит пайда болушу мүмкүн. Же болбосо өнөкөт бөйрөк тартып пайда болушу мүмкүн. Ошон үчүн эч убакта коркпоңуздар. Дары бул желмоз эмес. Дары бул сиздерге шифа боло турган нерсе. Ушул айыгышыңыздарга себепчи боло турган нерсе. Бирок дары зыяндууга да айланып калышы мүмкүн. Эгерде ал сиздерге керек эмес болсо, мисалы витаминдер, микроэлементтер, баттар, буларды жөн эле жаза бергендин кереги жок. Буларга дагы муктаждык бар учурлар бар, жок учурлар бар. Кереги жок эле иче берсеңиздер, ушулар чындап күч келип баштайт организмге. Чындап ооруганда ар бир оорунун өзүнүн негизги дарылары болот. Ошолорду сөзсүз түрдө ичиш керек. Анан дагы бир чоң бир маселе дарылар боюнча. Мисалы көп эле адамдарда ушундай бир ишеним бар да. Ооруканага жатсам, балким жатпаса деле баягы процедурныйга каттап, балким 1 жума, балким 10 күн капельница алсам,
укол алсам жакшы болуп калам деген бир ишеним бар да. Же болбосо канча көп таблетка жазганың менен анын баарына ишенбейт дагы 1-2 капельница жазып койсоң ушул нерсе мага шыпа болот деп туруп ошол капельницаларды алат дагы таблеткаларга маани бербей коет. Ушул дагы өтө жаңылыш пикир да. Капельница менен таблетканын эч айырмасы жок. Ушуну түшүнүп коюңуздар, эч айырмасы жок. Болгон эле айырмасы мисалы капельница 1 саатта таасир этиши мүмкүн. А таблетка бир 3-4 саатта таасир этиши мүмкүн. Бирок баары бир организмге түшкөндөн кийин ал өзүнүн таасирин тийгизет да, жөн калбайт. Ошон үчүн капельница алсам эле айыгып кетем деп ойлой бербеңиздер. Ошол эле дары, ошол эле нерсе. Анан капельница тезирээк таасир этет деп айтпадымбы? Айрым учурларда ушул мисалы кан басым 200-ге чыгып кетиши мүмкүн. Ошол учурда капельница бериш керек. Айрым учурларда дене табы 39-дан түшпөй коюшу мүмкүн. Ошол учурларда алса болот. Айрым учурларда адам комага түшүп калат, тамак жей албай калат. Ошол учурларда капельница алса болот. Анан жөнү жок эле капельницага бир мээримиңиздерди түшүрбөй эле коюңуздар. Ал деле дары. Эгер зыян болсо, анын деле зыяны болот. Ушуну түшүнүп коюңуздар. Анан дарыдан коркпоңуздар. Биз ушул сиздердин жагдайыңыздарга карап туруп муктаждык болгонуна байланыштуу жазабыз. Дагы бир рет айттым. Анан дагы кошумча ушул не тууралуу айтсам экен. Негизинен ушу айткым келген нерсенин баарын айттым. Анан анча-мынча сын пикирлер боюнча айтып өтөйүнчү. Мен сынды туура кабыл алам. Жазсаңыздар, мисалы, кээ бирлер үнүн төмөн чыгып атат, катуураак сүйлө деп айтат. Мен аны туура кабыл алам. Айрымдар мисалы балким медициналык билим болсо керек, туура сындарды айтат анча-мынча. Аны туура эле кабыл алам. Бирок жөнү жок сын айткандар да бар да. Мисалы, окуйт экенсиң, ошону жөн эле окуп бер да, кыйналып улам карап, улам экранды карабай, жөн эле окуп бер деп айтат. Мисалы, мен азыр рулда кетип атам. Окуп бергенге мүмкүнчүлүгүм барбы сиздерге? Же үйдө олтурганда деле ушул дептерди карап аткан болсом билинет да. Ошон үчүн мындай жөнү жок каралабасаңыздар. И дагы бир чоң бир терс комментарий. Бул жанагы мынтип айткандар бар. Акча табыш үчүн эле ар нерсени айта бересиңби, билген нерсеңи сүйлөбөйсүңбү деп. Мен билбеген нерсем тууралуу сүйлөй албайм. Баарында эле ушундай болсо керек, билбеген нерсени кантип айтат. Мисалы, мен мына ушул унаа тууралуу эч нерсе билбейм. 2-3 күндөн бери тарактап атат алды жагы. Кантип оңдошту билбейм, кайсы жер бузулганын да билбейм, уста калып барышым керек. Мисалы, дарак тууралуу мен маалымат бере албайм. Эме эгишти, анан суу карашты билишим мүмкүн, андан ашык нерсе сүйлөй албайм. Себеби ал жөнүндө окуган эмесмин, маалыматым жок. Ден соолук тууралуу менде керегинче маалымат бар деп ойлойм. Албетте бул жетишсиз, дагы да толукташ керек. Бирок башкаларга сүйлөп бере ала турган жалык билим бар. Ошон үчүн ден соолук тууралуу сүйлөй алам. Бир аз жаңы маалыматтарды кошуп, мурункуларды ушул айкалыштырып сүйлөй берсем боло берет. Анан бул YouTube, Instagram, TikTok мага эч кандай акча төлөбөйт. Ушуну түшүнүп коюңуздар. 1 сом дагы. Азыр мен 21-жылдан бери видео чыгарып келем. YouTube'да 500ден ашык видеом бар экен. 1 сом акча тапкан эмесмин, ошону түшүнүп коюңуздар. TikTok'тон дагы ошондой. Instagram'дан дагы. Эми көпчүлүк билет, билбегендер үчүн айтып өтөйүн. Бул социалдык тармактар согушка байланыштуу СНГ өлкөлөрүнө акча төлөбөй калган. Албетте мурда төлөчү экен. YouTube азыр төлөбөйт. Ушундай. Албетте туурасын болсо мен окуп өзүм оңдогон аракет кылам. Ушундай орунсуз нерселерди жазбасаңыздар. Каралоо да бул. Анан дагы сөз келип калды, айтып кое берейин. Негизи жанагы саясий темалар болобу,
социалдык темалар болобу, негизи сүйлөгөнгө акым деле жок. Мен сүйлөбөйм деле. Билесиздер, 10 видео тартсам, 100 видео тартсам, 100 баары эле ден соолук тууралуу болот. Ушунчалык эми азыр сөз келип калды, айтып кое берейин. Жанагы бөлүнгөн адамдар тууралуу айткым келип атат да. Эми адамбыз да. Баарыбыз эле ушул социалдык тармактарга киребиз. Мен деле кирем. Бир канча саатым ушул жакта өтөт. Анан жанагы комментарий жазгандар жөнүндө болуп атат да. Жалпылап айтканда бир оштуктар деп сүйлөгөндөр. Эми мынтип айткандын эмеси жок, жаман эмес. Оштуктар деп сүйлөсө боло берет. Болгону оштуктар ушундай деп сүйлөгөндөр. Эми азчылыкты түзсө керек, балким мага көп ушул көз алдымда пайда болобу, жанагы бардык жаман бир көрүнүштөр пайда болсо эле коомдо оштуктар ушундай, дагы оштуктар деген бир маалыматтарды көп көрүп калам да. Анан ошолорго жалпылап бир нерсени айтып коеюн. Ош областында дейли, жок дегенде эле бир 300 000 адам болсо керек. Балким андан дагы көп. Эми элестетип көрүң, баарыбыз эле динге ишенген адамдарбыз, Кудайга ишенген адамдарбыз, акыретке барабыз. Ошол жерде мындай бир кызык жагдай болуп калат да. Биз тилибиз менен дагы жооп беребиз да. Анан сиз оштуктардын баары ушундай деп сүйлөдүңүз. Туура эми сиз айткандай адамдар деле толтура. Баары биз жакта бирок жакшы адамдар дагы бар да. Мисалы 300 000 адамдын балким 10 000 ошондой сиз айткандайдыр. Калган 290 000 адам сиз айткандай эмес да. 290 000 адамдын күнөөсүн көтөрө аласызбы? Же ошончолук берешенсизби? Ушунча адамдын күнөөсүн көтөрө турганчалык берешенсизби? Эгер ошондой болсоңуз, макул дагы деле айтып жүрө бериңиз. Эскертип атам да, баягы каралап жаткан адамдарга. Ушунчалык эми балким бул дүйнөдө жакшы адам катары жашаган аракет кылып, балким орозо учурунда орозо кармап, 5 маал намаз окуп, бирөөнүн акысына кирбей жашайттырсыз. Бирок бир эле жолу оштуктар ушундай деп койгонуңуз үчүн ошончо жаман адамдардын күнөөсү анча көп болгон адамдардын дагы күнөөсүн көтөргөнүңүз үчүн акыбалыңыз кандай болот? Жанагы тозоктун дагы түрлөрү, даражалары бар да. Эң төмөн жерине түшүп калсаңыз, бармагыңызды тиштеп кениңиз менен пайдасы жок. Эми жалпылап айттым. Муну эми айтпай койсом деле болот эле. Бирок ушунчалык өкүнүрөт да. Бир өлкөбүз, бир улутбуз. Албетте бизде башка улуттар деле бар. Бирок негизинен кыргыздар. Мисалы түндүк жакта жашагандар, мисалы нарында жашагандар, биринчи сорттогу, ал эми оштуктар экинчи, үчүнчү сорттогу адамдар эмес да, баары бирдей. Ал жакта дагы жаман адамдар бар, жакшы адамдар бар. Бул жакта дагы эле ошондой. Ошон үчүн өзүңүздөр тыянак чыгарып алыңыздар. Ден соолук тууралуу ушул суроолоруңуздар болсо, комментарийге жаза бериңиздер. Мен азыр Инстаграмга көбүрөөк суроо жооп кылып чыгарып атам. Көп суроолорго жооп берилди. Дагы да берилет суроолор. Ошол суроолорго дагы да ушул жоопторду мен чыгара берем. Анан албетте ушул акырында ыраазычылык билдирип койбосом болбойт. Ар бир видеого жок дегенде ондогон, балким жүздөгөн жакшы комментарийлер келет. Ошол ыраазычылык билдирип, ошолорго мен дагы ыраазычылык билдирем. Үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар, тынч болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Ар бир күнүңүздөр жакшылыктарга бай болсун.
Албетте жакшы адамдар көп.